Assalamu alaikum, Kırgızstandык балдар. Тынчсыңарбы, бала чака тынчпы? Өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Акылбек, ушу Москвада, ушу фирмада иштейм, ушу Иманды алып келип бизди ишке киргизген. Мына минген машинебиз. Зарплата алганыбыз жакшы, мына 3-ай болду, убагында алабыз. Акчаны эч кечиктирбейт. Мен минген машинени бир тартып коем. Бул 2021-жылкы DAF. Азыр ичинен бери тартып көргөнмүн. Мына ушу биздин иштеген жерибиз, Москвадагы. Ошол жерден жүк алабыз. Иман жакшы бала, эч неме болбой келе бергиле. Убагында берет, айтканын кылат. Эч акчадан кечиктире элек. Вовремя алабыз акчаны. Бала жакшы бала Иман. Ишенип келе бергиле, эч чочулабагыла. Биз өзүбүз иштеп атпайбы ушу иште? Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер, амансыздарбы? Буга чейин көп эле жолу Ыйман агамды тартып келем. 5 тонналык, 10 тонналык машина мингенге мекендештерди жумушка орноштуруп, көптөгөн мекендештер иштеп келет азыр дагы. Буга чейин Бишкектен набор болуп 19 биздин ага-инилер Казан, Екатеринбург, Краснодар шаарларына барып, азыр жумушка кире турган болуп, даяр болуп турушат азыр. Айткандай эле бардык условиялар аткарылып атат азыр. Дагында болсо адам керек болуп атты эле туугандар. Ошого дагын чыгарып атабыз. Биздин эфирде Ыйман агам Кыргызстандан туруп связга чыкты мына. Ассаламу алейкум, Ыйман ака, кандайсыз? Валейкум ассалам рахматулла. Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр? Жакшы, тынч. Иса, кандайсың? Жакшы. Бизде азыр көптөгөн мекендештер көрүп атат, Ыйман ака. Айтып бере бересиз. Так, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Бизден дагы набор башталды водительдер. Бишкек шаарынан дагы 4-5 шаарга, это Санкт-Петербург шаарына, Новосибирск, Ростов шаарына. Ошол эле 10 тонналык 10-тонник машиналарга, ошо Пятерочка, Перекресток, Чижик магазиндерге айткандай эле продуктов питания ташыйбыз. Зарплатасы, условиялары мурунку айткандай эле сөзүбүздү армап келатабыз. Ар бир водителибиз вовремя айлыгын алып атышат, вовремя авансын алып атышат. Азыр в данный момент 80 водитель набору болтабыз. 4-5 шаарга, Россиянын шаарынан. Ошондой эле Бишкек шаарынан отбор болот. Вождение өткөзөбүз, вождение өтүшөт, вождение өткөндөн кийин уже только экзамен өткөндөн кийин уже жумушка алабыз. Условиялар вахтовый метод бар. Вахтовый метод 3 ай иштеп, 1 ай демалганы и постоянный основада иштегендер. Вахтовый метод менен иштегендер 90 миңден 100 миңге чейин примерно айлык алышат. Постоянный метод менен иштегендер это уже 3 ай эмес, там 1 жыл, 6 ай, 1,5 жыл, 2 жыл, 3 жылда иштесе болот биздин компанияда. Ал уже сдельный, ал сменасына төлөй турган. Сменасы ар бир шаарындын өзүнүн условиясы бар. Кайсы шаарда кандай айлык алганычы, потому что баягы минимальный размер оплаты труда деген бар, мурат. Ар бир шаарда өзүнүн мурат деген нерсеси бар. Минимальный размер оплаты труда. Ошого караша ар бир шаарда отдельный зарплата болот. Аны индивидуально биздин офиске келип, офисибиз Бишкек шаарында, ошол жерден консультация алып кетсеңер болот. Полностью кайсыл шаарга набор болуп атканын, именно кайсыл шаарда кандай айлык алганыңарды. Азырынча биздин компанияда уже 60-70 чакты водитель иштеп атат. Это Екатеринбург шаар, Краснодар шаар, Казань шаарында, Москва и Санкт-Петербург. Заранее ошо Москваны тартып кеткенбиз, эсиңде болсо. Биздин мекендештерде эле ким YouTube'га катталгандар көрүп атса керек, условияларды айткандын ар бир водительдердин айлык алгандарындай факттардычы, что жомок эмес деп. Если что, заранее бир видео, ролик немелер жөнөтүп коем. Алсаңар ошо именно биздин водительдер өзүнүн голосу менен ошо РЦ распределительный центрда туруп видео тартып, что жумуш жакшы, жумуш айлык вовремя алып атабыз деген роликтерди мен Иса сага жөнөтүп коем, болсо
монтировать этип койсоң биздин мекендештерге. Иман аке, кандай категория керек, анан кийин кайсыл жарандар иштегенде мүмкүнчүлүктөр бар? Өзбек жарандары бизге жазды, тажиктер жазды, мисалы тажик правом иштесе болобу деп, российский гражданбы, толук маалымат айта кетсеңиз. Так, категория Б, С категория, Д категория, Е категория жаңы эми ачылат вакансия. Но бир аз 2-3 айдан кийин Е категория ачылат. В данный момент С категория мен 10 тонниктерге. Кыргыз жаранына, казак жарандарына и белорус жарандарына жумуш бере алабыз, так как таможня союзда. К сожалению, Өзбекстан, Таджикстан таможняга кирбейт союзга. Ошол себебинен биз жумушка ала албайбыз. Стажы болуп канча болуш керек? Основная часть 5 жылдан жогору, 5 жылдан жогору, 5 жылдан жогору болуш керек. Обязательно опыт вождения 10 тонналык машинада. Эми в любом случае биз отбор кылабыз, машинаны айдатып көрөбүз, автодромдон өтсө анан только жумушка алабыз. Анан азыр набор Кыргызстандан болуп атыптыр. Жеген ичкен жол кирелерини бардыгын көтөрүп кандай болот ошол жактары? Бизди биринчи жолу көрүп аткандар бардыр. Вахтылуу метод мен иштегендерге полностью обеспечение барып келишин, тамагаш, азыр в данный момент водительдер даже вот бир 5 күндөн бери документ күтүп отурабыз. Карта тахографа СКЗ деп коет. Ал нерсе Россиянын мыйзамы менен обязательный условия. Ал билбегендерге мына права окшош карточка водителя деп коет. Ошондойду күтүп отурабыз. Ал 7 рабочий күндө даяр болот экен. Тапшырып койдук. Кудайым буйруса, ушу неделе ичи алабыз уже. Вот. ИНН, СНИЛС, регистрация полностью биздин компания жасап берип атат. Полностью. Бул вахтовиктерге касаемо постоянно иштейм дегендерге тоже биз жасап беребиз, но бир аз условиялар бар. Аны индивидуально офиске келгенде мындай по полочкам түшүндүрүп бере алабыз да. Кандай эмне болгонунча. Потому что постоянно иштейм дегендердин айлыгы бийигирээк болот, чем вахтовиктерде. И условиялары бир аз башкача болот. А вахтовиктер получается что 90 000 100 000 айлык и полностью компания көтөрүп берет. Регистрациясын, СНИЛС, ИНН, карта тахографа, тагы эмне, жол кирасин барып келишин и плюс пока жумушка мындай 7-8 рабочий күн жумушка чыкканга чейин биздин компания хостелды, тамагашты көтөрүп турат. Толук эле маалыматты бергенге аракет кылдык. Түшүнбөгөн суроолор болсо, төмөндөгү номерлерге байланышсаңыздар болот. Жумуш издеген биздин мекендештерге жөнөтүп койсоңуздар болот. Москвадан дагы жумушка барса болотпу? Жолдору кандай? Болот. Москвадан келгендер условиялары башка. Но өздөрү лично карта тахографа жасатып, ИНН, СНИЛС бүт өздөрү жашса, алардын Москвада мурунку айткандай эле 6000 сменаны төлөп берип атабыз Москвада. Башка шаарларда бир аз условиясы башка. Касаемо айтып кеткендей эле, ошо минимальный размер оплаты трудага караша ар бир шаардын өзүнүн зарплатасы бар. Ишиңизге ийгилик. Бизди Иман агам аркылуу кирген жумушта иштеп аткан агаларым көрүп аткан болсоңуздар, өз ой пикириңиздерди жумуш боюнча жаза кетсеңиздер болот. Туугандар, кайрылыңыздар. Иштейм деген ага инилер издеп аткандар болгон болсо, группадан группага таратып жакшы жаза кетсеңиздер дагы боло берет. Ишиңиздер ийгилик, тынч амандыкта YouTube аркылуу көрүшүп тура берелик. Мейли анда ишиңизге ийгилик сиз дагы. Тынч болуңуз. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен Сүйүн агам номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.